Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантабыз. Шанхай кызматташтык уюму Индия менен Пакистандын биримдикке кирүүсүндөгү кыйынчылыктарын улам тынчсызданып жатат. Бул тууралуу тегерек стөлдө өткөн бүгүн эл аралык мамилелер боюнча Казакстандын эксперти Адель Каукенов билдирди. Серепчинин пикиринде аталган эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди карама-каршылыктар көп. Ысык Пакистан менен Индиянын арасында 84-жылдан бери уланып келаткан чек ара маселелери, ошондой эле 99-жылдагы Каргилдеги аскердик кагылышуулардын терс таасирлери бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келатканын, ошол уюмга дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген оюн 11 каналына мындайча билдирди. Самое главное между Индией и Пакистаном. Алгач Пакистан менен Индия Шанхай кызматташтык уюмуна кирүүгө арыз жазганда аларды кабыл алуу бир топ кыйынчылыкка турду. Бул өлкөлөрдүн Борбор Азияга интеграциялануусу өтө эле оор болот. Аталган мамлекеттердин өз ара түшүнбөстүк мамилелери уюмга кирген мамлекеттердин аймагында дагы тең салмактуулукка таасирин тийгизиши мүмкүн. Да, и по сути даже организация противопоставляет им. Кошумчалап кетсек, бүгүн ошол жыйында жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин эл аралык уюмдардын алкагында кандай кызматташып жаткандыгы туурасында маселелер көтөрүлдү. Алардын бири коомдук ишмер Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси болуп иштеген тилектеш Ишемкулов да катышкан болчу. Тилектеш мырза бүгүн биздин 11 каналыбыздын студиясына келип турат. Куш келипсиз. Тилектеш мырза, биринчи эле суроом, мына бүгүн биз сиздер катышкандагы тегерек стөлгө барып келдик. Анда Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгү көбүнчө талкуулоого алынды десек болот. Бирок биздин оюбузча негизи бул уюм соңку кездери баягы маал менен жыйын өткөргөн сайын саммитинде экономикалык жактагы маселелерге көбүрөөк көңүл бургандай. Бирок жакында эле билебиз биз ошол эле Санкт-Петербургдагы жарылуу деги эле мына ушул окуялардын негизинде тегерегинде шектүү деп кармалып жаткан Борбор Азия чөлкөмүндөгү мына ушул жарандардын кармалышын алганда көбүнчө соңку кездери бул чөлкөмдөгү коопсуздук маселеси да көптөгөн талкууларга жем таштады. Сиздин оюңуз боюнча мына ушул уюмдун негизи коопсуздук маселелерине карата кандай иштерди аткарып жатат, анан деги эле бул жаатта алгылыктуу бир көрүнүштөргө ээ болуп жатабызбы? Сиздин оюңуз кандай? Эми сиз туура айтасыз, бүгүн ушул маселелердин тегерегинде бир топ талкуулар болду, пикир алмашуулар болду. Ар ким чыгып сүйлөгөн адамдын баары өздөрүнүн жекече көз караштарын биздин алдыбызга маалымдашты. Эми сөзүнчөн айтыш керек, бүгүнкү жыйын абдан жакшы болду. Эмне дегенде буга дипломаттар, социологдор, политологдор, ошондой эле эксперттер катышты. Андан тышкары практикалык деңгээлде иштеп жүргөн адамдар, өзгөчө экономика жаатындагы белгилүү окумуштуулар, илимпоздор катышты. Ошолордун баардыгы бүгүнкү өткөн иш-чаранын салмагын бир топ, мындайча айтканда, өйдө көтөрүп койду деп ойлойм. Анан экинчиден бүгүнкү тегерек стол деп коебузбу, конференция деп коебузбу, анын негизги түпкү максаты башка болчу. Кыргыз Республикасы, Казак Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы аймактык деңгээлдеги интегралдык байланыштар жана аларды өөрчүтүү боюнча демилгелер деген темада болчу. Мен ойлодум эле ушунун тегерегинде көбүрөөк сөз болот го десек, кичинекей булардын эмеси эни чени кеңейип кетип, мындайча айтканда глобалдык маселелердин тегерегинде сөз болду. Бирок мына силер туура суроо берип атасыңар, каалайбызбы, каалабайбызбы, азыркы учурда Борбордук Азия ушу диний экстремисттердин айымы ушу көзү кызарып бизди тиктеп турган аймагына айланып калды. Эмне үчүн дегенде мына аздыр көптүр болсо дагы Сириядагы тиги адамдардын ошо диний экстремисттердин аябай ушундай улутчулдук деңгээлде жүргөн адамдардын согуштук аракеттери аз-аздап басылып атат Россиянын жардамы менен. Бирок ошого карабастан алар коркунучтуу болуп айтып атпайбы. Муну бир нече жолу Орусиянын президенти Путин да айтты. Казакстан президенти Назарбаев аксакал айтты. Ошол эле сөздү биздин президентибиз Алмаз Шаршенұлы Атамбаев да кайталап атат. Эмне болсо дагы алардан 4,5 миңге жакын адам ушу биздин Орто Азиядан барган экен Борбордук. Ошолордун баары чоң тажрыйбаларга ээ болду. Кармаштуу согуш боюнча булар күргүчтөп кол салышы мүмкүн. Ошондуктан коопсуздукту күчөтүү маселеси менен, мындайча айтканда, улуттук армияларды, улуттук куралдуу күчтөрдү дагы жаңы заманбап аскердик куралдар менен жабдыбасак болбой калды деп, кийинки жолу келип кеткен жыйналышта ошо бир ооздон айтып кетишти, Путин баш болуп. Мен оюмча ал туура деп ойлойм. Тилектеш мырза, негизи бүгүн албетте Казакстанга байланыштуу кызматташуулар дагы бул талкууга дагы биз күбө болдук, бирок ошентсе дагы мен уюм туурасында сөз болгондугун улам биринчи эле суроом ушуга байланыштуу болду. Мен буга кошумча эле дагы бир суроону бергим келип жатат. Себеби дегенде буга кошулам деп жаткан айрым бир мамлекеттердин жана кечээ жакында эле бул катарга турган мамлекеттердин ишмердүүлүгү, алардын
аймактык өздөрүнүн проблемасы көйгөйү туурасында да маселе козголбодубу? Сиздин оюңузча негизи Индия менен Пакистан туурасында жогоруда сиздин кесиптешиңиз ошол эле казакстандык эксперттер дагы бул боюнча өздөрүнүн ой толгоолорун билдирди. Индия Пакистанга байланыштуу сиздин оюңуз кандай? Буга чейин саммиттерде да айтылган болчу. Негизи эле бул мамлекеттердин баягы өзүнүн ич ара кайсы бир маселелери, ошол эле чек ара маселеси жана башка аймактык маселелер чечилбей жаткан маалда бул кошумча дагы бул уюмга ашыкча баягы көйгөй жаратып жатат деген эле да. Сиз буга кошуласызбы? Мен сөзсүз түрдө кошулам. Анткени бул көйгөй күн тартибинен алынбай турган маселе. Индия менен Пакистандын ортосундагы кармаш англиялык колонизаторлордон кутулуп, баягы ыдыра баргандай мамлекеттерге бөлүнгөн учурдан баштап эле ошо күн тартибинен алынбай эле ошо өчпөс чырак болуп келе жатат. Башка айтканда мурда бир эле мамлекет болсо Индия, андан кийин Пакистан, Шри-Ланка, Мальдиви аралдары болуп бөлүнүп кеткен да. Анткени ички баягы карама-каршылыктарды күчөтүш үчүн империалисттик чет өлкөлүк буржуазиялык ишмерлердин бар ушундагы бөлүп коюп, түбөлүк кармаша турган проблемаларды, көйгөйлөрдү булар сөзүнүн чынында тигилерге мурас катары калтырып кетишкен. Бангладеш баса, Бангладеш дебес. Булар мындай да, булардын Индия менен Пакистандын ортосундагы кармашы тек гана экономика чөйрөсүндө же болбосо маданий чөйрөдө эмес, өзгөчө куралдуу күчтөрдүн чөйрөсүндө дагы тим эле ушу Кудай ургандай эрегиши түрүндө жүрүп жатат. Эгерде пакистандыктар бир ракет учурса, эртеси индиялыктар учурат. Алар кандайдыр бир согуш деңиз күчтөрүнүн боюнча кемелерди иштеп чыкса, түзүп чыкса, булар деметет. Мына бул жагын алып караганда албетте Индиянын куралдуу күчтөрү абдан күчтүү. Себеби эмне дегенде алардын дээрлик 45-47% жалаң мурдагы советтик армиядан калган, азыркы учурда Орусиянын курал жарактары менен жабдылышкан. Өтө акыркы эмедеги заманбап техникалары бар да. Бирок бул башка кеп. Анткени согуш болот болбойт, локалдык деңгээлде же болбосо глобалдык деңгээлде дегендей кеп бар эмеспи? Бирок булардын эле негизги булардын кармашы жана Кашмир болуп эсептелет. Анткени Кашмир толук бойдон 90% мусулман калкы жашайт ал жерде. Ошондуктан пакистандыктар булар биздин ажырагыс бөлүгүбүз болуп эсептелет. Территориалдык жактан алып караганда да, аймактык жактан караганда да, юридический жактан алып караганда да булар бизге тиешелүү деген маселени көтөрүп атат. Ал эми индиялыктар болсо өздөрүнүн мамлекетин бытырандылыкка алып келбеш үчүн, дагы бир ошакта өзүнчө автономия түзбөс үчүн алар карама-каршы болуп, кез-кезде кандуу кагылышуулар болуп, адамдар ок учуп атканын биз көрөбүз да. Тилектеш мырза, мен дагы бир суроо Казакстанга байланыштуу. Сиз бир топ убакыттан бери ошол жакта элчи болуп иштедиңиз Казакстандын өзүндө. Бирок ошол эле жана Евразиялык экономикалык биримдикке келгенде кайсы бир коңшу мамлекеттердин ортосундагы жанагындай чечилбеген маселелер туурасында дагы айтылып келет. Ошол эле президенттер чогулган сайын ады ичинде Казакстан аркылуу жанагы көзөмөлдөр боюнча дагы маселеге. Негизи эле соңку кездери Казакстан менен да ошол Кыргызстан ортосундагы алакага токтоло турган болсо, кайсыл жакта жылыштар болуп, кайсыл маселелерге келгенде биз бир пикирге келе алдык деп ойлойсуз? Жана эмне үчүн жана чечилбеген ошол эле маселелер, ошол эле чек арага байланыштуу жана башка көзөмөл деген сыяктуу маселелерге келгенде эмнегедир буну чечүү жолу улам создугуп жатат? Ооба, бул туура көз караш. Мен муну кыскартып айтсам мындай да, кайсы гана мамлекет болбосун, мейли ал мурдагы мамлекет, азыркы мамлекет, же болбосо орто заар өсүп жаткан мамлекет болбосун, алардын ички тышкы жүргүзгөн иштери бар 3 гана факторго баш ийет. Бул биринчи экономикалык байланыштар, экинчи саясий байланыштар, үчүнчү дипломатиялык байланыштар. Эгерде ушулардын бардыгы бир түз жолго коюлуп, раттуу түрдө байма-бай ишке ашырылса, анда мындай катуу кармаштар, көкүрөк тирешүүлөр келип чыкпайт. Кудай жалгап, биз эми казак менен кыргыз башынан бери бир тууган деп айткан кеп абдан туура эмес ошо. Тиги кыргыз айтат жакшы деп, казак айтат жакшы деп, ш менен сы болбосо айырма жок анча көп деп улуу биздин Байдылда атабыз акебиз айтса, тилер Молдогалиев кийгениң менен ак калпак, шеттерин ойгон кырмыздан, менин да бетим жап-жалпак, айырмам жок кыргыздан деп бири-бирибизге ушундай сөзүн чынын айтканда баягы бир туугандык, боордоштук мамиле жасайбыз да. Бирок баягы орустар айткандай дружба дружбой, а табакы врозь деген кеп да. Ошондуктан достук менен, бирок тиги акчаларыбыз ар башка болсун деген кеп да. Бул жагынан алып караганда тигилер албетте бизге кичинекей үстөмдүк кылууга, бизден кичине жогору турганын көрсөтүүгө, улуттук жагынан дагы мындайча айтканда алар ушул силердин алдыда озулуп кеттик дегенде да көз караштар бар. Эми булар кайсы улут болбосун алардын ортосунда боло берет. Бирок Кудай жалгап, бул биздин бактыбызга деп коелучу, ошол биздин патриарх аксакалыбыз тышкы ички саясаттын бардыгы параллельно жарыштыра жүргүзгөн бул Нурсултан Абишуулу аксакал, мен тамашалап айтамын, ал 1 деп 2 деп жазса, бир көңүлдө деп турат. 2 дегени Казакстан, 1 көңүлдө деген ал Кыргызстан деп тамашалап коет. Анткени ал киши дайыма
Қазақстан жөнінде сөз кылганда сөзсүз түрдө биздин Кыргызстанды кошуп кетет. Мен ушуга ыраазы болом да, Кыргыздын биринчи улуттук элчиси, биринчи ачылган элчиликке барып мен барып келип ошо 3 жыл иштеп, булардын ички тышкы эмелерин жакшы көрүп калдым. Булардын бизге жасаган мамилеси чынында эле достук маанайда да, эч кандай мындай эрен-төрөнү жок. Мындай керилип чөөлүү деген жок, бизди басынтуу деген жок. Ушуга мен ыраазы болом. Ошонун негизинде көп эле талаш маселелер, экономикалык болсун, чек ара маселелери болсун, инвестициялар болсун, сырт салымдар. Анан тиги эмелерди киргизүү болсун, ыраазы помощь деп коет. Бир ирет бере турган жанагы кайрымдуулук эмелер боюнча алып, мына 2 мектепти куруп бүтүп атат. Жекече ушу Назарбаевдин өзүнүн каражатынан Ош тарабында. Андан тышкары 100 миллион акчаны бизге берген бутубузга турсун деп. Мына кийинки болгон бизде Бишкектеги болгон жолугушуда Евразиянын жетекчилери келген учурда Путин дагы 100 миллион долларды бөлүп берди. Бул АЭСке, Евразиялык экономикалык бирикмеге булар адаптацияласын, мындайча айтканда көнүгүшсүн, жуурулушсун деп 100 миллион доллар бербеди. Демек булардын көз карашы сөзүнүн чынында эле бизге жакшынакай болуп атат, жеңил болуп атат. Бирок ошол эле кезде албетте бул экономикалык жалпы эле саясаттагы маселелерди алып караганда жеке бул казак туугандардын мамилесин эске албаганда буга чейин жөнөкөй жарандардын же катардагы эле кыргызстандыктардын күнүмдүк турмушуна багы таасирин эткен учурларды мен эске салгым келип турат. Ошол эле жогоруда сиз айтып аткан чек ара маселесине байланыштуу, себеби дегенде узак убакытка созулгандан бери буга чейин билебиз, ошол эле айрым ишкерлер, айдоочулар дагы өзүнүн нааразычылыгын билдирип, дагы деле баягы эки мамлекеттин бийлиги, өкмөттө турган адамдар бул маселени толук чече албай жаткан, улам создугуп жаткан, сындашкан эле. Ушунун тегерегинде сурагым келип жатат сизден. Мен оюмча бул сиздин пикириңиз кале, сиз кошула турган пикир. Ошолордон тышкарыда кошумча мынакей бизде экинчи революция болгондон кийин казак туугандар бүт чек араны баарын жаап ташташпадыбы? Поездарды токтотуп, биякта тиги Алматыга кете турган жолдун баарын токтотуп. Анан буга кичинекей ичи күйгөн биздин азыркы мамлекет башчыбыз Ажообуз мындан бир 3 ай мурда казактар жаап таштап чек араны бизге абдан чоң экономикалык муунту болуп, айрым адамдар өлүп кетти дегенге чейин барбадыбы? Эми менин жекече пикирим, политолог катары, ушул маселенин тегерегинде көптөн бери иштеп жүргөн адам катары мен ойлодум, кичине кызыгандуулук алып койду го деп. Тиги киши болсо мында каадал адам да өзүнө мен азыркы учурда казак башы, казак атасы деген сыяктуу элдик наамдарга эгедер болуп жүргөн адам катары көтөрө албай, кайра кийин жини келгенде сүйлөп айтпады. Эгерде Кыргызстанда дагы ушинтип эле чыр чатак кармак ал маселе менимче убагында дагы эки өкмөттөр буга чейин түшүндүрүү иштерин беришкен болчу. Бул маселени кайрадан кайрылып жатканын кажети деле жок болсо керек. Менин сурарым дегеним, бул негизи сиз бүгүнкү интеграциялык маселелерге эки мамлекеттин ортосундагы бул маселе кайрылып жаткан соң деги эле бул кыргыз-казак ортосундагы кызматташууга байланыштуу гана суроом болчу. Бирок негизи Евразия экономикалык биримдиктин алкагында деги эле ошол эле Тажикстан, Өзбекстан, коңшу мамлекеттер менен болгон алака туурасында кеп болгондо ошол жыйындарда дайыма көтөрүлөт. Жеке өз ара кызматташуулар боюнча, тактап айтканда, айрым бир өз ара чечилбеген маселелер кайсы бир процесстердин алдыга жүрүшүндө багы кыйынчылыктар жарап жатат деп. Бирок эгерде жанагындай көзөмөл алынбаган же создугуп жаткан маселелер буга эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Бул жеке эле өзү эле өкмөттөр аралык жанагы кайсы бир органдардын, мамлекетке тиешелүү эле органдардын өз ара багы кызматташуусунан көз карандыбы, же болбосо бул жөн гана Кыргызстандын өз кезегинде биримдикке багы коюлган талаптардын аткарылбагандыгыбы жана башка? Сиздин пикириңиз бул боюнча? Ушулардын баардыгы кошулуп келип эле бир точкага куят. Анткени мындай да, биздер ошо мурдагы жетекчилер дагы, азыркы жетекчилер дагы ушулардын жолун таап туруп, алар менен алака түзүп, камыр жумур болуп дегендей жакшынакай деңгээлде коюндаш колтукташ болгон деңгээлге жеткизе албай коюшпады. Бизде дагы мындайча айтканда кыргыздын улуттук сыймыктуулугу бар да, биз алардан кем экенбиз деп кээде көкүрөктү койгулап коебуз. Чөнтөгүбүздү бир сомубуз жок болсо дагы. Бирок Кудай жалгап бул маселе азыр акырындык менен солгундап бара жатат. Анткени Казакстан бүт бойдон ачты. Россияга кете турган жолдорду дагы, темир жолду, бияк менен кете турган жолдорду дагы, ошонун ичинде эле Евро шаркештикке кете турган жолдорду дагы бизге ачышпадыбы? Анын үстүнө мында эч кандай тамашалык чогултуусу жок. Кыргыздын товарлары, тамак аштары, буюм тайымдарынын бардыгы тек гана ошо Россия же болбосо Евразия өлкөсүнө кошулган мамлекеттердин гана чек арасынан өтпөстөн ошондой эле Евро шаркештикке өтсүн деп атпайбы? Мунун бардыгына бизге кепилчиликти Казакстан жетекчилиги берди. Кудай буйрса булардын бардыгы өз ордуна келет го деп ойлойм. Бара бара бул толук бойдон күн тартибинен алынат деген ишенимдемин. Айтканыңыз келсин.
ишиңизге келек каалайм. Рахмат убактыңызды бөлүп биздин түз эфирибизге катышып бергениңиз үчүн. 11 каналдын түз эфиринде Кыргызстандын Казакстанга болгон мурдагы элчиси Тилектеш Ишемкулов, коомдук ишмер биздин түз эфирибизде маек курду. Биз берип улантабыз, башка кабарларга өтсөк.